Ассаламу алейкум, жалпы жамаат, таксиштеп жаткан мекендештер, агалар, эжелер, карындаштар, инилер. Курткачан машинада отурат деп жаман көрбөгүлө. Азыр эле бир аз кичине мындай не то ситуацияга попа болуп калдым. Бүгүн өзү негизи выходной, жумушка чыккан эмесмин. Анан кийин могу базар жака түшүп келейин, газ куюп коеюн, анан кийин машинаны бир аз чакап коеюн деген ой менен по делам коюп туруп заказ алып пассажирге кетип аткам. Пассажирге кетип атып, анан кийин жол тагалак, анан кийин астындагы машина резкий торможение кылып эме кылгандан бамперим бир аз эле да мындай вообще эме деле болгон жок, эчтеке деле болгон жок. Бир аз чийип кеттим, чийип кетсем ал жакта кичине эме экен, бапа экен, орус бапа экен. Российский номерде машина экен. Аяк биягы деле деп эле, короче, мен келип страховка кылганмын, аркы берки, короче, ГАИ чакырабыз дейт. Иштеке болгон жок деп айтайын деп анан кайра все хорошо деп ГАИ чакыр дедим. ГАИ келип бияк карап нак берип туруп анан кийин могу протоколду түзүп берди. Протокол түзүп эме кылды да, эми жанагындай административный, короче, типа нарушение сыяктуу кылып эме кылды да, чтобы машина менен жагандай эмелерге барбайчы, аяк бияктарга барып аркы берки кылбай эле, берки деле кичине ыраазы болуп эме мындай нааразы болбой эле, типа на месте бүтүрсөң аяк бияк тап калды. Мен на месте бүтүргөнү менде лично возможность жок. Анан кийин ушундай предусмотренный эмелер бар да, жагындай парктын эмесичи. Мен иштеп аткан азыркы как раз таки мен иштеп аткан парк жөнүндө айтып кетейин. Автоситиден парк иштеп атам. Кимде ким кошулган болсо кошулуп иштеңиздер. Бул автосити паркта условиялар жөнөкөй, оңой, жагымдуу. 500 сом бонус болот, 200 сом сразу салып берет. 20 заказ кылганыңардан кийин 300 сом салып берет. То есть бир күндөн кийин получается. Бир күндө 20 заказ кылсаңар смело. Процент 1,5% болгону. Лицензияга жардам берет, лицензияга керектүүчү документтерди жардам берет, өздөрүнүн лицензиясы бар. Анан ихсан кылып турат экен ар жумада. Мурдагы жумада мечитке жардам беришиптир, бул жумада мурдагы айда. Бул айда эми дагы бир айткан нерселер ошо группага таштап турат экен, менчи водительдин группасына. Анан эме кылат экен еще. Бонустар бар экен, розыгрыштар бар экен, ар кандай приздер. Мына регистратор, там качественный проводдор, подставкалар эң көп заказ кылганга, эң көп эмеде линияда болгондорго. Бул дегенди жанагы комфорттуу бизнес иштегендерге жакшы экен да. Заказ күтүп отура берет го. Заказ түшпөй эле. Ошолорго кичине мындай эме бар экен. Интересный моменттеричи. Анан страховка, ушул страховкасы бар экен да. Бул страховканы да алыш үчүн мен бул паркка барып келишим түзгөм да, короче, обоюдное согласие депчи, типа мен ушул паркта иштеп, если чо ушул паркта иштеп жатканда заказ аткарып атканда ДТП попа болуп калып, менин күнөөм менен попа болуп калган болсо, протокол негизинде ДПС келип оформлеп калган болсо, мага отсрочности жардам көрсөтөт деген келишим бар болчу да. Аны жөн эле жазып койгонсун, эми каяктан Кудай сактасын деп жүрөсүң албетте. Бирок ушундай болуп калды, бүгүн мына жардам көрсөтүп койду. Жакшы элечи. На месте сразу бүтүрүп, эртең уже протокол апарып, офиске апарып көрсөтүп коем, чтобы алар деле өздөрүнө эме болуш үчүнчү. Жанагындай базаларына киргизип өзүнүн офисный эмелер бар го, темалар бар го. Ошондой экен. Анан кийин бүгүн өзү негизи иштебей эле дедим элем, бирок ушундай болуп калды, короче. Азыр эле болду, в принципе. 1 саатка жетпей эле убакытта болду да. Берки заказ от мен болуп кетти. Да линиядан чыгып дагы кеттим, блин. Газды куюп машинадан чайкап туруп азыр келип. Просто жанагы видеону тартайын деген болчумун да. Выкуп боюнчачы, выкуп аренда лизинг боюнча ошону айтып коеюн деген ой менен, заодно чыгып тартып келейин деген ой менен ошондой ситуацияга попа болуп калдым. Но ничего, жакшы, бардыгы аман, иштеке болгон жок, эч кандай мындай көп эме чыгымдар деле болгон жок. Ошол чыгымдарды парк жаап бере турган болду. Жакшы бардыгы. Ошон үчүн кимде ким ушул паркка кошулуп иштейин деген болсо, бияка мен калтырып коем номерлерди. Описание болот номерлерчи, кимде ким чалып кошулган болсо, кошулсаңыздар болот, иштесеңиздер болот. Офиси бар, Көлбаева, Күсейинова Көлбаева 43-тө жайгашкан. Барып жайгашып иштеп, договорлоруна кол коюп чогуу иштесеңер болот. Жагындай поддержкалары, бат эле, моментальный выплаты, тияк дегендер полный жакшы эле. Ошол. Так, эме выкуп боюнча, аренда боюнча, лизинг боюнча мен кече айткан болчумун. Эгерде кимде ким кызык болгонсо плюс деп коюп койгула деп, бирок плюс эле аябай көп адам койгон жок. Аз койсо эле, бирок ошого жараша мен айттым да, плюс койгон болсоңор айтып берем депчи. Плюс коюшту айтып берейин эми. Короче, ситуация мындай болду. Мен без первоначальный взнос деп издеп жүргөм, мен өзүнүзгичи. Издеп жүрсөм бир компания чыгып калды. Ал компанияны тоже менин видеолорумду бирөө көрүп, ошол алып, ошол мага предложение кылып калды. Короче, аренда мүмкүнсүң ушундай мен алдым, короче, жакшы эле экен деп айтып калды. Все хорошо, барып сүйлөшүп, короче, алар менен сүйлөшүп, ал паспорттарды жөнөткөн.
жөнөтүп туруп ала текшерип айтты, короче, добро берди банк депчи, барып алсаңар болот деп. Анан кийин все хорошо деп, анда все мейли деп сүйлөшүп эме кылдым. Банкка бардым. Банкка барсам, банк документтерди карап, аяк кылып, жакшы экен, короче, все алсаңар болот, наркы берки деп калды. Все четко деп. Анан кечээ офисине барып машиналарды тартсам, машиналар бир аз эскирек экен. Не то да, эми алганга жараша нормально алгың келет да по-любому. Не тоорок экен. Анан ушундай десем, все, короче, таап беребиз, карап беребиз деп айтышты. Условиялар, короче, мындай экен. Бул салон ошо банк менен иштешет экен. Банкка, короче, сенин документтериң жөнөткөн, сенин документтериң тиякта одобрение болгосо, банк бул салонго акча берет экен. Бул салон сага машина алып берет экен. Анан ошол машинаны, получается, сенин атыңа өткөрөт экен. Бирок Кыргызстандын ичинде жүрө турган GPS трекер аяк, короче, жана блок дегендер помню коет экен. 3 жылдан 5 жылга чейин экен. 3 жылга болгон болсо где-то бир 48 миң палянчадан болот экен. 3-5 жылга болгон болсо 38 миң палянчадан болот экен. Машиналарды өзүң тандап табасың дейт. Өзүң тандап тапканың эми получается салон таап берет экен. Сагачы салон иштешет экен буларчы. Салон ошо таап берген үчүн өзүнүн эмесин процент алат экен. Процент албай сен калганын уже банк менен дальше жашап калат экенсиң да. Банктагылар айтты, короче, 3 жылдан 5 жылга чейин алсаңар болот. Эмесин жагы эгерде вдругчо эми акчаңар болуп калган болсо, эртерээк жапсаңар процент азаят деп айтты. Анан эми любой адам өзү негизи ошол суроону берет го баргандачы. Эрте жапсам болобу, акчаң болуп калса кандай кылам деп суроолор берет го. Мен башкача суроо бердим. Төлөбөй калсам эмне болот дедим. Мен машинаны айдап жүрөм, бир күнү мен тажадым дедим. Таксиден тажадым, таксиде иштейм, келбей калды. Мен, короче, машинанын акчасын төлөбөй калдым. Эмне кылам мен ошондо десем, анда машинаңарды алып коебуз дейт. Алып коебуз машинаңарды дейт. 2 күн просрок болгон болсо машина блокко түшөт дейт. Анан кийин кандай бир моменттер менен төлөп алган болсоңор ошо машинаңарды алып коебуз дейт. Дедим. Силер что-то башкачасыңар го дейт. Неге десем, мындай адамдардын бардыгы эми наоборот эртерээк төлөп бүтсөккө наркы берки деп сурайт. Сиз болсо төлөбөй калсамчы деп атасыз го. Эми чындыкты караш керек да дедим да, эми мало ли депчи. Аргын исе болуп калат го. Машина ушундай болуп калса десем, жок, машина алып коебуз дейт. Машина алып коебуз, анан ошо машинаны, получается, салон кайра өткөрөбүз. Салон башка адам табып эме кылгандан кийин ошо адам өткөрөбүз, пока ал салон немени акчаны, короче, салон төлөп турат, бирок кредит сиздин атыңызда болуп турат. Ошонун негизинде кредитиңиз испорченный болуп калат, историяңыз дейт. Ошентип айтты. Историяңыз испорченный болуп калат, эгерде ошондой болуп калса деп. Все түшүнүктүү. В принципе, жакшы эле дедим. Мен по-любому азыр арендага минип жүрөсүң, выкупка алгандан кийин эмеге, выкупка алгандан кийин аренданын акчасын төлөйсүң да деп айтсам, ал деле ошо банкта иштеген деле ага деле сүйлөшүш керек да. Ошондой деп койду. Все хорошо деп сүйлөшүп калдык, короче. Ошентип мен азыр деген жакта турам да. Не кылайын деген вопросту. Ошого конкретно оюңарды айткылачы. Чо там, кандай, эмне, кантип, төлөсө болобу, төлөп аткандар барбы, төлөп бүткөндөр барбы? Мен төлөп бүткөндөр көргөнмүн. Жанагы блок тарткан браттар бар да, ошолорду көрүп, ана төлөп коюштур, жакшы деп жүрөм да. И плюс бияктан азыркы күндө эле тааныйм да, анча-мынча адамдардычы, лизинг алгандар, выкуп алгандарчы. Ошолор деле кандай ситуация менен эмне болуп атат, кандай болуп атат депчи. Эми коркосуң да по-любому. Ошого суроо бергим келет да, просто айтчы. Чо там? Төлөп атасыңарбы? Төлөгөндөр кандай болуп атат? Төлөп атасыңарбы? Канча төлөдүңөр? Кичине машина техника деп бузулуп калат, наркы берки болуп калат, ошондо кандай болуп калат? Ошондой моменттерден коркуп эле өзүмдү өзүм алдап эле качып атам да. Не болот өзү негизи? Төлөп коебуз, кандай дейсиңер? Оюңарды бөлүшүп кеткилечи. Кичине мындай дух-духтан берип, тарс айтып, давай делай же деп койсоңор. Эми көбү жазат, типа башка эле жумуш кыл, наркы берки депчи. Башка эле жумуш кыл деп любой адам жаза алат да, ошо башка эле жумуш кыл деп туруп бир сунуштар жүргүзсөңөр, аны другой разговор да. А так образование высшее эле, негизичи журналистское образование, специальность журналистика. Если что. Каяка кирсем болот ошол жумуш менен? Жашым 33-тө. Деле резюме түзө берсең өзүң. Ошондой тема, короче. Кимде ким лизингке выкуп алып иштетип жаткан болгон болсо, аренда төлөп жаткан болсо, айтып койгула, жазып койгула өзүңөрдүн эмеңердичи, мындай мотивационный эмелерди, посылдардычы. Мен ошол кабыл алып туруп өзүм дальше деп жүрөйүн. Азыр мен состояние мындай эме болуп атат, ауф болуп атат да. Ал жактан азыр эле жанагындай ситуация папа болуп калып, биякта кичине мындай эме болуп калып, ошондой эме болуп атам. Так что мына көңүл бурбайсыңар, бир аз мына напряженный же перевозбужденный болуп сүйлөп атсам керек. Бирок силердин по-любому насаатыңар, жанагы мнениеңер керек. Ошон үчүн комментарий жазып,
чё, как, чему деп койгула. А так пока что на данный момент информация ошол, машина боюнчачы, выкуп боюнча ошол. Эртең эми дагы бир машина чыккан болсо барып көрүп, аяк баягын карап эме алам, бөлүшөм обязательно силердин оюңар мененчи. Потому что кандай болбосун, эмне болбосун, вопросторду мен ушу силер менен чечишем да. Силерге айтам оюмду, силер оюңарды өзүңөр айтасыңар дегендей. Ошол. А так барыңыздарга чоң рахмат, көрүп койгон үчүн. Лайк басып, кичине подписка кырып койгула, комментарий обязательно жазып койгула оюңардычы. Ийгилик барыңыздарга.